жатасыздарбы? Эгер мени угуп жатсаңыздар, плюсиктерди койсоңуздар. Аха, угулуп атат экен. Менин атым Айтбаева Каныкей, компания Арифм'de званием директор. Спонсорум менин мамам Саипова Айнура, старший золотой директор. Менин вышестоящий спонсорум менин кулу Эльбара. Эмне үчүн мен Арифм'ди тандадым? Кантип келип калдым Арифм'ге? Компания Арифм'дин мен 14 жашымдан бери продукциясын иштетем, колдонуп келем. Эң негизгиси эмне үчүн Арифм'ди тандаган мен өзүм билген убакыттан баштап эле банкка барып ар 21 күндөн акча снимать эткен мага абдан жагат да. Мурунда жакчы, азыр дагы аябай жактырам. Ошон үчүн компания Арифм'ди мен тандасам керек. Кичинекей балалык кезимде мен аябай саякаттоону жакшы көрөм да. Кичинекейде 5 жашымда ким болосуң деп сураса мен котормочу дейт элем. Котормочу дегенде мен самолетко туша алып эле ар мамлекетти кыдырып жүргөн адам элестетчүмүн да. Бирок котормочу андай эмес экен. Мен мектепти бүткөндө профессия тандоомалы келгенде путешествие менен байланыштуу издеп баштадым да окуу жайын. Борборго тапшырайын десем үйдөгүлөр каршы болушту. Ошондуктан өзүбүздүн шаарда Жалал Абадда окууга туура келди. Перспектива бар деп мен Кыргыз Түрк университетин издеп таптым. Өзүмдүн күчүм менен өзүм тапшырып өттүм. Туризм факультетинде окудум. Бирок бир семестр өткөндөн кийин Москвага мен келип үйдөн уруксат алып, эптеп көндүрдүм мен Арифм'де иштейм деп. Келгениме Москвага 3 жыл болду. 3 жылдан бери только компания Арифм менен иштешем, башка жумуш кылып көрбөдүм. Бирөөгө жалданып иштөө эмне экенин мен билбейм. Благодаря компания Арифм и благодаря Эльбана эжеге. Потому что качандыр бир Эльбана эже мага повторный дагы бир жолу зерикпестен каталог апарып берген үчүн менин жашоом башкача деп айта алам. Эгер Эльбана эже каталог апарып бергенде мүмкүн мага иштеши мүмкүн эмес эле. Менин жашоом дагы балким только Кыргызстанда жүрүшүм мүмкүн эле, или болбосо башка бир жумуштардын биринде иштесем керек эле. Окууга тапшырганда Турецкий факультет болгон үчүн түрк тилин жакшы үйрөнсө, Турцияга барганга мүмкүнчүлүк бар болчу. Москвага келгенимде менин иштарым өлдем, Турция болбойт, Турцияга бара албасам керек деп ойлогом. Бирок көп өтпөй компания бизге условия койду. Ошол условияны аткарып, мен ошол жылы 2014-жылы Турция мамлекетин көрүп келдим. Стамбул шаарында болдум, Кара деңизди көрдүм. Стамбул шаарында көрүп калбастан андан тышкары Египет шаарына, Шарм-эль-Шейх шаарына барып келдик, Египетке. Ошо менен бирге мен уже 3 континентти көрүп койдум десем адашпайм да. Бир Азияда өзүбүз жашасак, Турция Европага кирет экен, и Египет бул Африка экен. Москвага келгенде мен кантип команда түзүп баштадым. Биринчи эле эмнеден баштайбыз? Тааныштарыбыздан баштайбыз, список знакомых. Бул тааныштарыбыз сразу айтканда макул болбошу мүмкүн. Ойлонуп көрүшөт, сенин результатыңды карашат. Уже сен результат кылып койгондан кийин өздөрү келип башташат экен. Мен Москвага келгенимде күнүнө 10-15 каталогдон алып метрого, көчөгө чыкчумун, холодный контактка. Тааныш эмес адамдар менен таанышып, ошолорду командама чакырчу болчумун. И 6 айдан кийин мен директорский командамды түздүм. Кайсы метод менен көбүрөөк иштедим мен өзүм иштеп баштаган малда. Көбүнчө меники холодный контакт и обучение школаларга чакырат элем. Азыркы учурда менин командамда менеджерлер пайда болду, ошолор менен биз тоже метод чыгарып иштеп баштап атабыз. Кандай методдор менен иштеп атабыз? Бош убактыбыз болгондо обязательно холодный контактка чыгабыз, потому что тааныш эмес адамдарды чакырбасак дагы бизнесибиз өсүшү кыйыныраак болуп калат.
Экинчиси бул список знакомых, обязательно очень эффективный метод бул. Ошол метод менен менин командамда өзүмдүн бир тууган иним, азыр 18% менеджер. Ошондой эле мен туугандар эми кыргыздар сүйлөштүрүп келгенде тууган болуп чыгат го, эжем десем болот, жеңем десем болот, айылдаш эже сиңдилер, инилерим иштеп жатышат азыркы күндө. Мен иштеп баштаганда только холодный контакты и теплый контактылар болсо, азыр бизде онлайн болуп калды. Онлайн менен деле иштеп баштадым. Иштеп баштаганыма 2 айдан ашып жатат, уже результат берип атат онлайндагы. Онлайн менен кантип иштеп жатат? Личный бренд, өзүмдүн жашоом жөнүндө, өзүбүз өткөргөн мероприятиялар жөнүндө, мастер-класстар жөнүндө публикация кылабыз социалдык сеттерден. Эгер кимди кызыктырса, кызыгып келип иштеп калышат. Азыркы күндө 5-6 активный консультанттарым уже иштерин башташты онлайн менен келишип. И ошондой эле вебинарларга чакырып атабыз. Өзүбүз өтүп аткан кыргыз вебинары, деловой квартал, ошол вебинарларга чакырып атабыз адамдарды. И офлайн менен иштеп атабыз. Прямой трансляцияга чыгып, ал жерде эгер Oriflame жөнүндө жазып, өтүп аткан биздин обученияларыбызды, мастер-класстарыбызды тоже офлайнга чыгарып атат. Ошол жерден деле рекрут кылып атабыз, заказдарды алып атабыз, клиентти алып атабыз. Биздин бизнес аябай сонун бизнес десем адашпайм да. Бул жерде кааласаң 50 жаштагы лидерлер бар, 14 жаштагы лидерлер бар. Бардыгы активный өздөрүнүн бизнесин, өздөрүнүн методдору менен иштеп баштап атышат да. Недавно обученияга барып келген, ошол обученияда жалаң жаш директорлар, бриллиантый директорлар 21 күндүн ичинде 300 000 доход алган адамдар. Ошолор салыштырып көрсөм, менин эле жашымда экен да. Ал жерден Птушкина Дарья бар, Барнаулдан, Сафирова директор, менин жашымда. 35 жашка чейинки бриллиантый директорлорду көрсөк болот. Азыркы күндөр алар Америкада, Майамиде дем алып жатышат. Бул жерде чоң кары жаш деп карабайт экен. Ошон үчүн бар жогубуз тааныштарыбызды көбүрөөк чакырышыбыз керек экен. Только тааныштарды эмес, холодный контакттан дагы адамдарды чакырып, көбүрөөк рекрут кылышыбыз керек. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен дагы 5 мүнөт убактым бар экен. Эгер суроолоруңуз жок болсо, мен мага айткан аябай бир жакшы притчасы бар, аябай жакшы көрөбүз. Кандай фраза колдоносун? Чакырганда косметика Oriflame сизге жагабы, боюнозбу? Или болбосо скидкасы менен алганды каалайсызбы деп клиентти консультант кылганы аракет кылам. Консультант болгондон кийин уже бизнес планды көрсөтүп, карьерный лестницаны көрсөтүп берем. Адамдар сага каршы болгондо кандай жооп бересиң? Адамдар каршы болгондо көбүнчө суроо узатышат да. Мындай болду, мисалы Oriflame'де банкрот болосуң деген суроолор келет. Или болбосо, мен адам жаздыра албай калсамчы деген суроолор болот. Ошондо ар бир адамга өзүнө жараша жооп тапканга аракет кылам. Мисалы, банкрот болосуң дегенде, банкрот. Эгер товарды сен сатып алып атсаң, товар сенде болсо, кандай банкрот болосуң деп. Или бизнесим болбой калса, адам чакыра албай калсам, жумушум кандай болот деп. Аларга дагы түшүндүрүп берем. Эгер туура адам чакырып команда түшсө, жакшы доходго жетишсе болот деп.
Тааныштарды азыркы күндө мен жүрүп жаткан акцияларга азыркы данный момент Болгарияга квалификациянын жылдыгы ошол квалификацияга чакырып жатам. Келип командный товар оборот кылсам, мага окшоп поездкага барып келүүгө мүмкүнчүлүгүң болот деп. Адамдарды чакырыш азыр мен үчүн оңоюраак болуп калды, потому что уже личный результат болуп калды. 2 жолу поездкага бардым, адамдар ишенип калышты. Ошол компаниянын возможностьлерин айтып чакырып атам. Көбүнчө акцияларды колдонам. Новичокторду мисалы теплый контакттан чакырганда ошол эле биздин акциялар, каталогдун ичиндеги акциялар 23% скидкага чакырып атабыз. Более меден онлайндан чакырган болсок, аларды онлайнда бизнес кылып көрсөң болот деп чакырып атабыз. Адамдарды таппай атам деген консультанттарга сен кандай жооп бересиң? Адам таппай атам деген бул жалган сөз деп эсептейм да. Мисалы көчөгө чыктыңбы, 1 метрого барсаң эле орустарды эсептей эле жок дегенде 10 кыргызды көрөсүң да. 10 кыргыздын ар бирине барып, Oriflame'дин мүмкүнчүлүгүн айтып, каталог берейин, просто заказ топтоп берин мага деп айтсак, жок дегенде 5 адам каталогубузда бар. Анын ичинен 2 заказ берет. Бирөө обязательно жазылат деп ойлойм да, мен өзүмдүн личный статистикам боюнча. Ошон үчүн коркпой, онлайн болобу, офлайн болобу, көчөдө болобу, тааныш эмес адамдарга биз каталог берип, возможностьлерди айтып беришибиз керек. Спонсор өз апаң болууга кандай таасир берет үйдө, бизнесте? Бунда терс жактары дагы бар, жаккан жактары дагы бар. Мисалы терс жактары бул эмне көбүрөөк эркелейсиң, мындай как спонсор катары көрбөйсүң да, мен мамамго, мага мындай кылат да, поблажка кылат да деген нерселер болуп калышы мүмкүн. Бирок мамам дем берип, күч берип турат, мындай мамам кылган нерсени мен дагы кылышым керек. Акыры мен мамам кызымын го деген ойлор келет да, ошон үчүн оң жагы дагы, терс жагы дагы бар. Бирок мен оң жагын алганга аракет кылам. Үйдө болсо тоже жакшы, эмнеси жакшы, биз чогуу отуруп, мисалы школа өткөрсөк, ошондо пландаштырабыз. Мастер-класстарды пландаштырабыз, слайд жасайбыз. Ошо өзүбүздүн методубузга карап, үйдө деле ишибизди кылабыз. Башка сетевой маркетингдер эмне менен айырмаланат? Компания Oriflame'дин айырмаланганы, мен ойлойм, возможностьлер биздин компания көбүрөөк возможность түзүп берет деп ойлойм, мен өзүмдүн оюм боюнча. Бул компанияны тандаганда мен абдан кубанычтамын. Баардыгыңыздарга чоң ийгиликтерди каалаймын.